Салам баарыңа, жашыңа да карыңа. Кыргызча үйрөтүү сабагы башталды. Келе кой, кыргызча үйрөтөйүн. Эч качан тартынба. Биринчи сабагыбыз албетте таанышуудан башталат. Кыргызда сонун макал бар. Атын атаса, куту сүйүнөт. Демек баарыбыз тең атыбызды айтып таанышалы. Анда эмесе кеттик. Кыргыздарда сен деп эки киши бири-бирине тең чамалаш болсо айтылат. Салам, сенин атың ким? Менин атым Жаркын. А сенин атың ким? Менин атым Султан. Абдан кубанычтамын. Демек, сен деп бири-бирине тең чамалаш балдар же кишилер кайрылышат экен. Эсиңерде болсун. Эми кыргыздарда жашы улгайган кишилерге сылык мамиледе болуп, сиз деп кайрылабыз. Албетте, эгер сенден улуу болсо. Кандайсыз, жакшы жүрөсүзбү? Жакшымын, өзүңүз кандайсыз? Көрдүңөрбү? Сиз деген ата тоочко көңүл бургула. Чоң рахмат, ал акыбалды сурашып жүрө берели. Анда эмесе, канчадасың жана канчадасыз деген суроолор качан колдонулат экен? Албетте, кичинекей баланы канчадасың дейбиз. Ал эми чоң кишини канчадасыз дейбиз. Кичинекей баладан биринчи сурап көрөлү. Балакай, канчадасың? Мен 8 жаштамын. Чоң ата, чоң эне, ата, сиз канчадасыз? Мен 70 жашка чыгып калдым. Көрдүңөрбү балдар? Канчадасың жана канчадасыз дегенде сылык жана башка түрлөрү колдонулду. Таанышканда дайыма кайда, каяка бара жатканын сурайбыз. Кайда окуйсуң? Мектепте. Кайсы жерде иштейсиң? Заводдо. Кайда төрөлгөнсүң? Кыргызстанда. Эң сонун. Каяка шашып баратасың? Убакыт. Албетте, убакыт өтүп баратат. Кыргызча үйрөнүп калалы. Чоң рахмат.